Салам достор, дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырууну улантмакчыбыз. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп америкалык миллиардерлердин айрымдарын адамзатка жасап жаткан чыккынчылыктары үчүн айыптады. Тактап айтканда, Джордж Сорос жана Билл Гейтс сыяктуу инсандардын адамдарды ууландыруу аркылуу санын азайттуу программасын катуу сындады. Эгерде атайын кызматтардын чалгын иштери Ирандагы уран байытуучу лабораториялар кайрадан ядролук курал чыгаруу ниетинде ишмердигин башташса, Америка Иранды бомболоосун кайра баштайт, деди Дональд Трамп. Америка Кошмо Штаттарынын президенти сөзүн андан арулап, Иран атомду тынчтык максаттарында өндүрө турган болчу болсо, акчалай жардам беришерин билдирди. Эгерде Америка президенти Иранды мазактай бергенде уланта турган болчу болсо, Америка Кошмо Штаттарына ирандык ракеталар учуп калышы мүмкүндүгүн Ирандын тышкы иштер министрлиги билдиришти. Иран бийлиги коңшусу Азербайжанды Израилге жардам берди деп күнөөлөп чыкты. Алардын дооматына караганда, Иранды бомболоого учуп кирген дрондор Азербайжандын аймагынан киришкен. Бул боюнча тактама берүүсүн Тегеран Бакудан талап кылды. Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хамейни кайрадан бункерге бекинди. Израиль мамлекетинин коргоо министри Израиль Каац Хамейнини жок кылуу Израилдин башкы максаты десе, Беньямин Нетаньяху руханий лидер жок кылуунары менен Ирандагы конфликт токтойт эле деди. Россия тарап алардын мындай жорго жолсунсуз экендигин билдирип, эгерде мындай чагымчыл аракеттерди токтотушпаса, мамилелер татаалдашып кетерин эскертишти. Ал эми Аятолла Хамейни эгерде кырсык болуп кетсе, өзүнүн ордун баса турган 3 мураскерин дайындап, телефон шаймандарын тапшырып, командирлерин жеке жардамчысы аркылуу башкарып, буйруктарды берүү менен өзү бункерине бекинди. Алаңгыча Иран молдолору Дональд Трамп менен Беньямин Нетаньяхуну Кудайдын душмандары деген фатва буйрук чыгарышты. Ирандын мыйзамдары боюнча мындай фатва кимге багышталып чыгарылса, аны өлүм жазасы күтүп турат. Кытай мамлекети Европа рыногунда өздөрүнүн алгачкы электромобиль заводун ишке киргизишмекчи. BYD унааларынын заводу Венгрия мамлекетинде курулуп, 25-жылдын аягында пайдаланууга берилет. Австралиядан алына турган болоттор менен ширетип жасалмакчы болуп жаткан кытайлык автоунаалар дүйнөлүк рынокто багындыруу ниетин көздөйт. Электробатын толук түрдө 5 мүнөттө зарядтап кое турган бул электромобилдердин келечегинде баары кызыгышууда. Ошентип дүйнө лидерлери бири-бири менен мамилелерин тактап жашаса, Кытай дүйнөлүк рынокто багындырууда. Бүгүнкү жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.